Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Рустам Абдрауфов. Назарыңыздарда адам жана мыйзам көрсөтүүсү. Бүгүн да биз сиздер жөнөткөн суроолордун айрымдарына жооп бермекчибиз. Ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири кылмыш ишине байланыштуу өлкөдөн чыгып качып кеткен болсо, эми анын үлүшүн өнөктөшү өзүнө алып, ишкананын жетекчилигине башка адамды коюп башкара берсе болобу? Кыргызстанда көбүн эсе чет элдик инвесторлор өлкөгө бизнесин же бизнестеги үлүшүн калтырып чет өлкөгө чыгып кеткен учурлар көп эле кездешет. Мындай учурда аталган ишканада негиздөөчү катары дагы башка адамдардын үлүшү бар болуп калат. Кээде качып кеткен адам ал ишкананы башкарып жүргөн да учур болот. Мындай учурда ишкананын насыясын банкка кайтарып берип, же кызматкерлерге айлык маяналарын төлөө сыяктуу каржы операцияларын жүргүзүш керек болуп калат. Аларды аткаралы десе жетекчи адам жок. Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексте бул жагдай каралып, экинчи тарапты негиздөөчү катары укуктан ажыратуу жагы каралган. Экинчи тарапты негиздөөчү катары укуктан ажыратууга анын ишкананын келечеги талкууланчу маанилүү чечим кабыл алуу боюнча чогулуштарга келбегенин негиз кылса болот. Эгер чынында эле экинчи тарапты негиздөөчү катары укуктан ажыратууну көздөп жатсаңыз, анда алгач атайын чогулуш уюштуруш керек болот. Анда ишканага тийиштүү маанилүү маселелер, мисалга жетекчиликти алмаштыруу, кызматкерлердин айлыгын көтөрүү жана башка жагдайлар каралышы ыктымал. Эгер негиздөөчү катары болгон экинчи тарап мындай чогулушка келүүдөн баш тарта турган болсо, анда анын ишкананын негиздөөчү катары четтетилип калышына негиз боло алат. Мындан тышкары, көпчүлүк учурда юристтер андай тараптардын тийиштүү башта белгиленген капиталдык төлөмдөрдү төлөбөгөнүн негиз кылышат. Муну аталган ишкананын эсеп бөлүмүнөн ал адамдын тийиштүү капиталдык төлөмдөрдү жүргүздү же жок деген кагаз менен далилдеп деле койсо болот. Эгерде экинчи тарап капиталдык төлөмдөрдү төлөбөй жана да ал дайынсыз болуп кете турган болсо, анда ишкананын негиздөөчүсү катары укуктан ажыратууга толук негиз боло алат. Мындан тышкары, ага байланыштуу козголгон кылмыш ишин жүйөгө келтирсе болот. Ошондой эле чек ара кызматынан аталган жаран өлкөдөн чыгып кетип, кайра кайрылып келбегенин далил кылуу мүмкүн. Эгер качып кеткен адам ишкананын жетекчиси боло турган болсо, анда аталган ишканага мүчөлүк ээлик кылгандар атайын жыйналыш аркылуу тийиштүү протоколдун негизинде аны жетекчиликтен алып башка адамды коюуга укуктуу. Бир ишкананы сатып алайын дегем. Ал жерде көптөгөн өндүрүш имараттары жана шаймандар бар. Ошондой эле ал ишкананын буга чейинки карыздары да бар экен. Мындай учурда мен ал ишкананы сатып алууда кандай келишим түзүшүм керек? Кандайдыр бир өндүрүш жайын сатып алууну каалап жатсаңыз, эгер ал жерде көптөгөн имараттар жана башка шаймандар боло турган болсо, анда сиз бул жерде жөн гана сатып алуу келишимин эмес, комплекстүү кыймылсыз мүлк боюнча келишим түзөсүз. Бул такыр башка келишим болуп, Жарандык кодексте өзүнчө карала турган жагдай болуп эсептелет. Биздин өлкөдө мындай жагдайлар көп эле кездешет. Мисалга, жалпы өндүрүш жайы боюнча жөн гана сатып алуу жана сатуу келишими түзүлөт. Ал эми кандайдыр бир комплекстүү өндүрүш жайын сатып алууда, эгер анда бир нече имараттар, оор шаймандар болуп, ошондой эле карыздары боло турган болсо, анда сатып алуу жана сатуу келишими бир нече этап менен жүргүзүлөт. Алгач сатып алуу келишими өзү түзүлөт. Бул болжолдуу келишим болуп эсептелет. Андан соң аталган өндүрүш жайынын мүлкү боюнча бир айдын ичинде аудит жүргүзүлөт. Мүмкүн ал жайдагы имараттар же шаймандар банктарда күрөөгө коюлушу мүмкүн. Анан өндүрүш жайынын мүлктөрү эсеп бөлүмүндөгү баланстык көрсөткүчтөр менен текшерилет. Андан соң гана болгон мүлктүн баарына акт түзүлөт. Аталган акт сатып алуу келишимде тиркелет. Аларга акча төлөнөт. Акыр аягында анан сиз аталган өндүрүш жайын өзүңүзгө каттатып өткөрүп ала аласыз. Жыйынтыгында сиз бир гана өндүрүш жайын эмес, бүтүндөй комплексти сатып алган болосуз. Ал эми сиз сатып алып жаткан өндүрүш жайынын мурда карызы боло турган болсо, анда ал карыз сизге эмес, анын мурдагы ээсине таандык болуп эсептелет. Курулушка мүчөлүк кылуу жолу менен көп кабаттуу үйдөн батир сатып алгам. Аталган үй азыр колдонууга бериле элек. Ал эми менин сатып алуу жана сатуу келишимим нотариус аркылуу тастыкталган эмес. Мен эми курулуш компаниясын сот аркылуу сатып алуу жана сатуу келишимин түзүүгө мажбурлай аламбы? Юристтердин арасында сот аркылуу курулуш компаниясын сатып алуу жана сатуу келишимин сот аркылуу мажбурлоого болот деген ой айтылып келет. Бирок ошентсе да, бир учур бар. Эгерде сиз башында сатып алуу жана сатуу келишимин нотариус аркылуу тастыктабай, кийин ал келишимди курулуш компаниясын сот аркылуу түзүүнү көздөгөн болсоңуз, анда сот органдары сиздин арызыңызды кароодон баш тартат. Буга башында нотариустун тастыктоосу жок болгондугу себеп болот. Нотариустун тастыктоосу деген бул тараптардын келишимге экөө тең макул болгондугу жана ал нотариус аркылуу тастыкталат. Үч тарапты тийиштүү тастыктоочу кол коюлат дегендей.
Ал эми келишим нотариус аркылуу тастыкталганда гана биз сот аркылуу экинчи тарапты аны каттоодон өткөрүшүн талап кыла алабыз. Анткени кээ бир учурда сатуучу же сатып алуучу нотариус аркылуу түзүлгөн келишимди каттоодон өткөрүүдөн катышы мүмкүн. Мына ушундай учурда биз экинчи тарапты келишимди каттоодон өткөрүшүн сот аркылуу мажбурлай алабыз. Калган учурда мындай кылууга укугубуз жок. Третейдик соту тууралуу айтып берсеңиз. Эгер биз ал жактан соттошууну каалабасак, анда третейдик сотунун корутундусун жараксыз деп тапса болобу? Көпчүлүк банк мекемелери, кредиттик компаниялар, ошондой эле айрым ишканалар третейдик эскертмелерин колдонот. Жогорудагы аталган мекемелер кардарлары менен болгон пикир келишпестиктерди третейдик сот аркылуу чечет. Эгер кардар сот процессин узакка созулушун кааласа, анда ал третей сотунан баш тартат. Анткени третей сотунда иш ашып кетсе 2-3 айда гана каралып бүтөт. Бул боюнча белгиленген убакыт бар. Буга ылайык третейдик соттор ишти болушунча бат кароого аракет кылышат. Мында биринчи же экинчи, ошондой эле үчүнчү инстанция деген жок. Эгер сиз өзүңүз третейдик эскертменин жараксыз деп табуу боюнча третей сотуна кайрыла турган болсоңуз, анда третейдик корутунду мыйзамдуу экенин тааныган болосуз. Адатта көпчүлүк учурда жарандар райондук сотко кайрылышат. Ал жерде сиздин ишиңиз боюнча третей сотунун эскертмеси болгондугун жүйө кылып, ишти кароодон баш тартышат. Ал эми кайра третей сотуна кайрылсаңыз, демек сиз третейдик эскертменин мыйзамдуу экенин тааныган болуп каласыз. Мындан башка эч жака кайрыла албай каласыз. Негизи райондор аралык соту третейдик эскертменин жараксыз деп табуу боюнча караш керек. Бул үчүн сиздин укукту коргой ала турган күчтүү жактоочу керек болот. Бул албетте анын тажрыйбасынан көз каранды. Сиздер менен мен Рустам Абдырауф болдум. Сиздер адам жана мыйзам көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө.